Депутат Абакиров орус номерлуу унаалардын жүрүүсүнө болгон чектөө мөөнөтүн узартууну сунуштады. Бүгүн 3 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Элдар Абакиров Кыргызстанда орус номерлуу унаалардын жүрүүсүнө болгон чектөөнүн мөөнөтүн узартуу керектигин айтты. Өткөндө экономика министрлиги 1 октябрдан баштап орус номерлуу унаалар менен Кыргызстанда жүрүүгө болбойт деген чечим чыгарды. Маселе негизи туура коюлган, бирок мөөнөтүн жылдын аягына чейин караш керек. Анан Орусиядан келген унаалардын көбү арзан унаалар. Ошон үчүн аларга растаможка 100 000 кымбат, аны 2 эсе азайтууну сунуштайм, деди ал. Өзбек чыгарачылар аткан кыргыз жарандары эмне себептен ал жакка барышканы айтылды. Бүгүн 3 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Жайлообай Нышанов Өзбекстанда да каза тапкан кыргыз жарандары ал жакка эндик өсүмдүгүнүн тамырын казуу үчүн барышканын айтты. Ал дайынсыз болуп изделип жаткан 28 жана 23 жаштагы жигиттердин сөөгү коңшу өлкөдөн келгенин белгилеп, маркумдар Чаткал районундагы демаркация иштери жүргүзүлбөгөн өзбек-кыргыз чегарасын байкабастык менен кесип өтүшкөнүн билдирди. Эске салсак, 1 сентябрда УКМКнын чегара кызматы 15 августта Өзбекстандын аймагында 2 кыргыз жараны окко учканын кабарлаган. Анда өзбек тарап алар чегарачылардын кармоо аракетине баш ийбегендиктен курал колдонулганы айтылат. Украинада телеграмга бөгөт коюу сунушталды. Украинанын мурдагы президенти Петр Порошенко жогорку радага кайрылып, Telegram мессенджерин дароо бөгөттөө боюнча чечим кабыл алууну талап кылды. Анын айтымында бул платформа парламенттин мурдагы төрагасы Андрей Парубийдин өлтүрүлүшүндө колдонулган. Порошенко өз кайрылуусунда мессенджерди жабуу боюнча ыкчам чаралар көрүлүшү керек экенин баса белгиледи. Бирок жогорудагы кылмышка шектүү катары камакка алынган Михаил Селтников сотто таптакыры башка версияны айткан. Анын билдиришинче, ал жеке өч алуу максатында. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мындай кадамга барган Селтников өзүнүн уулу Бахмут шаарынын жанында курман болгондон кийин Украин бийлигинен өч алууну көздөгөнүн жана Порошенкодан да өч алууну пландаганын билдирген. Жалалидин деген табып келип, Жалалабадтын мэри шаардын атын өзгөртүү элдин талабы болгонун айтты. Жалалабад шаардын мэри Эрнестбек Ормоков калаанын атын өзгөртүү элдин талабы экенин билдирди. Ал бул тууралуу бүгүн 3 сентябрда айтылган сунуш боюнча жергиликтүү маалымат каражаттарына түшүндүрмө берип жатып айтты. Ормоков алгач шаардын атынын тарыхына токтолду. Жалалабад байыркы шаарлардын бири болгондо 1877 жылы Жалалидин деген бир табып келип, Шоробулакка элдерди тарлай баштаган. Ошонун аты көп айтылып жүрүп, анан Жалалабад делип кеткен деген версия бар. Тарыхчыларыбыз дагы 2-3 вариант айтып жатышат, деди ал. Кала башчысы шаардагы өнүгүүлөрдөн улам элдин суранычы болуп жатканын белгиледи. Шаардын өзгөрүшү архитектуралык көрүнүштүндө элдин Жалалабад шаарынын атын өзгөртүп бергиле деген талабы болду. Бул сунуш бүгүн же кечээ эле түшкөн жок да. Буга чейин да эл тарабынан ушундай сунуштар келип жаткан. Эми шаардын аты Манас болуп өзгөрүп калса, анда жакшы атты шаарыбыз көтөрүп жүрмөк. Эми сунушту президенттин Жалалабад облусундагы өкүлчүлүгүнө беребиз. Алар жогорку кеңешке киргизишет, деп жыйынтыктады ал.